Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Бактыбек Калмаматовдун колдоочусу менен 5-октябрдан кийинки кырдаал боюнча Садыр Жапаровдун жасаган жумуштары жана анын убактылуу өкмөт болуп келгендиги, Мадумаровдун кадамдары боюнча суроо жооп кылалы деп ушу Бактыбек Калмаматовдун колдоочусу кайрылган экен. Мен макул болуп, азыр ошол жигит менен түз эфирге чыгабыз. Мага кошулууга уруксаат жибериңиз. Мен кошоюн сизди көрүп атсаңыз. Кубанычбек мырза, эгерде мени көрүп атсаңыз, кошулууга уруксаат суроо запросун жиберсеңиз. Кошулуп каласыз. Урматтуу мекендештер, эгерде биздин эфирибиз жакса, максималдуу түрдө бөлүшүп коюуну суранам. Ал эми көргүсү келбей аткандар болсо, жакпай аткандар болсо, биз силерди мажбурлабайбыз, чыгып кетсеңер болот. Кубаныч мырза, сиз мага чалбаңыз, сиз мага видеого мына түз эфирге мынтип кошулууга уруксаат жиберсеңиз, сиз мага чалып алып атасыз. Сиз мага мессенджерден чалып алдыңыз. Урматтуу мекендештер, суроолор болсо менин жеке кат коржонума кайрылсаңыздар болот. Ошол жерден мен сиздерге жооп берем. Кубаныч мырза, сиз мага туура эмес чалып алып атасыз. Түз эфирге кошулуу запросун жиберсеңиз болот. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздерге түз эфир жагып аткан болсо, түз эфирибизди бөлүшүп койсоңуздар болот. Жана лайктардан басып койсоңуздар болот. Сиздерге жакшы бир тема боюнча бүгүн талкуу жаратып, ошону көрсөтөбүз. Азыр Кубаныч мырзага кат жазып атам. Урматтуу мекендештер, WhatsApp группаларга дагы ссылкасын таштасаңыздар болот. Азыр бүгүн ошол 5-октябрдан кийинки Кыргызстанда кырдаал боюнча Садыр Жапаровдун кылган иши жана Мадумаровдун кадамдары боюнча курч суроолорду берем деди Бактыбек Калмаматовдун колдоочусу. Ошол суроолорго жооп берүүнү туура көрдүм. Чогуу түз эфирге чыгаралы деп суранды болчу. Кубаныч мырза, сиз мени көрүп атасыз. Кошулуңуз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Ибраим, денсаулыктар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Мен дагы сорго кошулдум. Болуп турат. Москвада жакшы жүрөсүңөрбү? Ооба, Москвада жакшы жүрөбүз. Кыргызстанды сагынып. Жакшы. Мен да бир жолу ошо сырттан сени көрдүм эле, Кашковский метродон. Сырттан жанагы Машинаңды алып жүрүп турмунбу? Тоодо көрдүм эле. Мен да машинамды алып бардым эле да.
Түшүндүк. ошондой. Жакшы. Абдан кубанычтамын. Анда сиз өзүңүз тастыктап турбайсызбы? Мен эмне жумуш кылат экенимди билет экенсиз. Ооба, Такси кылат сени мен сен такси кылат экенсиң, ошондо 2 машина алып баргансыңар. Берки Айназик беле? Назира. Назира беле? Ооба. Биз Ошол ошол экөөңөр баргансыңар. машинелерди арендага беребиз. Жакшы. Ошол эмне иш кылганыңды, кайсы жол менен жүргөнүңдү мындай сырттан байкаштырып жүрөм да мен. Жакшы азаматсыз. Башка активисттерди дагы сырттан көп тааныйм. Ошол анан мен сага бир нече суроо менен кайрылгым келип атат да азыр. Суроону бере берсем болобу? Албетте болот, бере бериңиз. Ошо баягы эле 5-октябрь күнү революция дейбизби, же төңкөрүш дейбизби, тилекке каршы ошондой окуя болду. Ошол күнү өзү эл эмне себептен чыкты эле? Анан Садыр Жапаров айтып атпайбы, түрмөдө отуруп мен 50 WhatsApp группа ачкам, ошол аркылуу дагы элди чыгаргам дегендей кылды. Ошол боюнча оюңду айтып койсоң. Негизинен Садыр Жапаровдун ошондой WhatsApp группа ачканмын дегендиги туура. Мен бул боюнча бир топ жолу пикир билдирип, түз эфирлеримде айтып келгенмин. Себеп дегенде 2013-жылдары биз жаңы гана саясаттанып, коомдук иштерге активдүү катышып, Кыргызстандагы жарандарга урматтуу мекендештер, өзүбүздүн келечегибиз үчүн, жаркын жашообуз үчүн, бактылуулугубуз үчүн күрөшүшүбүз керек деп жаштар чыгып баштаганда, мындай аябай оор тандоонун астында калганбыз да. Себеп дегенде жаштар өзү кайсы бир саясатчыдан, кайсы бир коомдук активисттен таалим тарбия алыш керек да. Устатың болмоюнча саясатта өз жолуңду табуу өтө оор, кыйын турат экен, жана позицияны да тактоо кыйынга турат экен да. Анан ошондо Садыр Жапаровдун Кумтөр маселеси боюнча көтөрүп чыккан ушул кандай десем демилгелерин колдоп, анан башка саясатчыларга салыштырмалуу Садыр Жапаров таза деген позиция менен колдогонбуз. Анан ал киши өзү Facebook'тан бага окшогон активдүү жаштарга, жарандардын бар жогуна кайрылып, кандай десем, Facebook'тан жеке кат куржунуна жазып, мен мени Кумтөрдү ушинтип көтөрүп атам, силер ушул маалыматты жарыялагыла, журналисттер деп ушинтип калчу да. Анан ошондуктан мен билем да, эми ошол Садыр Жапаров менен бир 5 жылга жакын иштешип калган адам катарында билем. Туура, Садыр Жапаров деген ошондой күнү түнү тынбай эмгекчилдик кылып, Одноклассникиден группаларды ачып, Facebook'тан группаларды ачып, ар бир жаран менен сүйлөшкөнү чын. Бирок эгерде менин айтайын. Азыр кечиресиз, кичине оюңузду бөлсөм, сөзүңүздү бөлө кетсем, эме кылып, ал айтып атпайбы, кечеги түрмөдө отурду го 3 жыл, кечеги жакында эле. Ошондо эл чакты. Ошону айтып берейин деп атам. Түшүндүм сиздин сурооңузду. Мен башынан айтып атам да, эме депчи. Группа ачканы чын, бирок ошол группадагылар революция жасады дегендиги туура эмес. Эмне себеп дегенде, 2017-жылы дагы Садыр Жапаров Россиядан келатат, мен 10 000 деген минималдуу түрдө 10 000 деген, максималдуу түрдө 40-50 000 адам тосуп алат. Мен интернетте абдан көп элдерге маалымат жеткирип койдум, популярдуу саясатчымын деген позиция менен 2017-жылы Кыргызстанга барганда. Бирок ошондо бир 2 000, 3 000ге жетпеген, жок, ооба 5 000ге жетпеген адам чыктык. Мен дагы ошолордун арасында чыкканмын. Себеп дегенде Кумтөр деген улуттук маселе, улуттук катастрофаны элге жеткирүү максатында барганбыз. Өзү айтканда, ошол элдер колдосо эмнеге 10 000 деп чыккан жок, ошондо 2017-жылы эмнеге Садыр Жапаровду каматып жибердиңер деген суроо жаралат да.
Анан түрмөдө отуруп дагы мен 50 WhatsApp группа ачтым, Одноклассникте, Facebook'та мен революция кылдым дегени дагы туура эмес. Себеп дегенде, 2020-жылдын мына февраль айында ушул митинг кылышты Садыр Жапаровдун боштондугу боюнча. Ошол жерге деле бир 5000ге жетпеген адам келди. Бирок элдерге бийлик тарабынан жанагындай иттер менен кубалатканда качып кетишти. Анан кийин айыпсыз ошол Садыр Жапаровду колдогондор камалды. Биздин белгилүү эле агайларыбыз камалды. Ооба, мен да прямой эфирден көрүп турдум. Ооба. Ошондо деген анда эмнеге ошондо революция кылган жок Садыр Жапаров үчүн? Болгону кечээбүдө 12 партиянын жетекчилери макулдашып, партиянын ошол курамындагылар макулдашып, шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгүнө революция кылышты да, мындайча айткандачы. Бирок алар чыкканда президентти кетсин деп чыккан жок. Ооба, албетте президенттин саясатына нааразы болчу. Бирок алар тынчтык жолунда эч жерди өрттөп талкалабай, биз деген ушул шайлоолордун мыйзамсыз өткөндүгүнө макул эмеспиз. Шайлоо кайрадан жарыялансын, бийлик тарабынан реакция болсун, булар билгенин жасай бербесин деп чыкты. 12 партия чыкты. Элестетиңиз. Анан ошо 12 партиянын 12 түрдүү колдоочулары бар. Ал жерде ар тараптан кошулган элдер чыкты. Бирок ошол чыккан элдердин демилгесин кимдер колдонуп кеткенин, кимдер кандай десем, кайсы абалга жеткиргендигин Текебаев айтып чыкпадыбы? Мен өзүмдүн оюмду айтпай эле коеюн, Текебаев айтпадыбы? Ал жерде Жээнбеков менен убактылуу өкмөтчүлөр соодалашты деп. Ооба. Ошо менин оюм ошондой. Түшүнүктүү. Ошо мен дагы таң калып атпаймынбы? Кантип эле 50 группа ачып анан революция кылып берсе, бул жагы башкача болуп калды го деп. Өзү негизи ошол күнү шайлоонун, парламенттик шайлоонун туура эмес болгонуна нааразы болуп чыкты туурабы эл? Ошондой болду. Ошол. Рахмат. Азыр кийинки суроого өтсөк, президенттин милдетин аткаруучу убактылуу президент да 68 Конституциянын 68-беренесинде президент кандидатурасын кое албайт деп жазылып турган деп юристтер айтып атат, саясатчылар айтып атат. Ошол боюнча оюң кандай сенин? Бул жерде юридикалык жактан дагы алсак, моралдык жактан алсак дагы, адамгерчилик жактан алсак дагы туура эмес да. Мисалы үчүн азыр эмне себептен мындай сизге окшогон, мага окшогон активдүү жаштарга абдан катуу чабуул болуп атат? Себеп дегенде бизди деген мындай моралдык жактан, инсандык жактан алып карасамчы, ата энебиз тарбиялаганда арамдын этин жебе дейт, чынбы? Туура тез жолго барба дейт. Мисалы үчүн бирөөнүн көбүрөөк акчасы болсо, ошонун 100 сомун эле алып коеюнчу. Өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн бунун акчасы көп да деген позиция туурабы деген суроо жаралат да. Ал 100 сомун алганыңан кийин урусуң да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн ушундай сыяктуу бир кандай десем, бир мисалдарды салыштырсам деле мындай сөзүмдү бурмалап, кыркып кесип, элге жаман көрсөтүү үчүн чыгарып аткандар өкүндүрөт. Мен айтарым, Садыр Жапаров убактылуу өкмөт болду да эми. Бирок ошол убактылуу өкмөт болгон адам президенттик шайлоого катышууга укугу бар беле? Эгерде президенттик шайлоого катышса, ал өзүнүн өкмөттүк милдетин толугу менен өткөрүп бериш керек эле. Өткөрүп бербегенде дагы убактылуу өкмөт болуп барбаш керек болчу. Анысы да мейли эле, өзү эле болсо жакшы эле. Бирок өзүнүн мекенчил партиясы деп алып чыккан партиялаштардын бар жоон кызматтарга коюп албадыбы? Жакын досу УКМКнын жетекчиси, жакын партиялашы аппараттын жетекчиси, дагы бир досу башкы прокурор, жердештерин жалаң көлдүк деп атап алган жердештерин бирөөсүн болсо вице-премьер кылды, бирөөсүн болсо финпол кылды.
иним деп митингде жүрүп. Жалаң эле өзүнүн жердештери, жалаң эле өзүнүн 2 ай болбой жатып деп коюн. ооба, кудалары анан кийин биз деген Сооронбай Жээнбековдун саясатына эмне үчүн макул эмес болгонбуз? Сооронбай Жээнбеков деген кудаларын ишке алып келгендиги үчүн, бир тууган энеси парламентте каалагандай калча олтургандыгы үчүн ошого каршы болгонбуз. Анда эмнеге кереги бар эле? Революция кылып, баягы эле кудаларын дайындамай, досторун жумушка алып келбей, саясат уланып атса, анда эмне кереги бар эле? Анда биз Сооронбай Жээнбековду айдап, мамлекеттин экономикасын артка кетирип, бизге эмне кереги бар эле? Ошол эле адам келди да, мындайча айтканда, ошол эле башкарып атат. Азыр көпчүлүк айтып атат, унчукпай тур, уруксат берели, мындай убакыт берели, иштейт депчи. Эсиңизге салсам, дүйнөлүк лидерлерди таң калтырып, куудул президент болду да Зеленский. Канчалаган элдердин курдоосуна ээ болуп. Эсиңизге салсам, Пашинян болсо жөнөкөй бир кепкачан журналист. Хотя алар камалган эмес, хотя алар мурда кийин кылмышын кылган эмес да мындай. Пашинян камалды ооба, бирок ал кандай десем, башка статья менен да. Анан аларды дагы элдер ишеним артып аларды колдоду. Бирок убакыт далилдеп койду го. Мамлекеттик тепкичтерден басып өтпөгөн адам, такшалбаган адам жакшы президент боло албайт экенин, премьер боло албайт экенин убакыт далилдеп койду. А биз Кудайдан берген белек бул убакыт да. Убакытты акчага сатып ала албайсың. Убакыт артка кайткандан кийин бул биздин өмүрүбүз. Мына көпчүлүк саясатчылар айтып атат. Мал алганда тишиң карап аласың, бутуң карап аласың, кулагың карап аласың. Президент шайлаганда эмнеге карабайсың деп. Уйду алып атканда, мисалы да мындай жалпак тил менен айтканда, кандай десем, сүт бербеген уйду албайсың да. Убакыт берели, бир күн келип сүт берип калар дегендей элечи мындай. Убакыт берели деп албайсың да ал уйду. Тем более могундай саясий кризис болуп атканда, экономический кризис болуп атканда турабы, бизге такшалган жетекчи керек эле да. Туура, анан дагы мени эң өкүндүргөнү мындай болуп атат да. Садыр Жапаров сүйлөгөндө сен унчукпай тур, оозуңду жаап тур деген позицияны колдонуп алышты. Садыр Жапаров жөнөкөй эле бир имаратка, жөнөкөй эле бир кызматка жетекчи болгон жок, ал бүтүндөй элге жетекчи болду, тандашты. Өзүнүн достору менен, бийлиги менен, бийликти бүт куда сөөктөрү менен кармап алып тандады. Анан кийин кандай десем, ошол Кыргызстандын жарандары биз дагы барбыз. Биздин дагы жарандык укугубуз бар өзүбүздүн оюбузду билдиргенге. Өзү айтмакчы, менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар деп кыйкырчу эле. Ошол өзүнүн сөзүн өзүнө айтат элем. Менин башымды кесип коюш мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар депчи. Ошондуктан миң ачуу болбосун, канчалык фейктер дейбизби, троллдор дейбизби, же бизди таанып билбеген, түшүнбөгөн кайсы бир нерсеге кызыктар адамдар дейбизби, биз аларга жаман көрүнүп калабыз деп чындыкты айтпай койбошубуз керек. Кудай астында дагы, тарых астында да жооп берип калабыз бул үчүн. Түшүнүктүү. Демек ошол саясатчылар айтып аткан, юристтер айтып аткан, ошо Садыр Жапаровдун президент болуп келгени мыйзамсыз экен да. Ооба. Көп эле колдоочулары айтып атат, нааразы болуп, силер эмнеге антесиңер, мыйзамсыз деп. Ушу 30 жылга чейин мыйзам иштебей эле келди го. Эми Садырга келгенде эле мыйзамды эстеп каласыңар да деп. Анан мен дагы көп жооп бердим. Эми Садыр Жапаровго келгенде эле эмес, эми негизи башкалар мыйзамсыз иштеп жүрсө, эми дагы деле боло берет деп мыйзамсыз кете бериш керекпи? Андай болбойт, андай болбойт. Ошолорго ошол 30 жылдан бери келген мыйзамсыз иштеген бийликке далилдеп туруп мыйзамды болуш керек эле да. Далилдеп туруп. Эгерде ушунчалык эл колдойт экен, парламенттик шайлоону өткөрбөйбү? Парламенттик шайлоону биринчи өткөрүп туруп, анан президенттикке кое берсин. Ага эч ким каршылык кылган жок. Болгону мынандай да, биз
эл өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Себеп дегенде мына канча жылдан бери шайлоолор өтөт. Неге биз акчаларга сатылабыз? Неге биз алданабыз жалгандарга? Неге изденбейбиз? Анан кийин ошол жана парламенттик башкарууну дейбизби, президенттик башкарууну дейбизби? Маселе конституцияда эмес, маселе эл биздин өзүбүздө дагы болуп атпайбы? Биз неге 2000 сомго сатылып атабыз? Неге деген ошол байларды, бандиттерди, артында калбыры барларды колдоп атабыз? Билип туруп колдойбуз. Баары бир биздин добушубуз эч нерсени чечпейт, эптеп эле ошо бир айга акча иштеп алсам болду деген үмүтсүз ойлорду ташташ керек да. Түшүнүктүү. Анан кечеги ошо президенттин милдетин аткарып жүргөн убакта канча жакын эмелерди чыгарды, түрмөштөрдү. Ошолорду неге ачыктап тизмесин жарыялабады? Анан ошол боюнча оюңузду билдирип койсоңуз. Бул боюнча белгилүү юрист мына президенттикке талапкер Клара Сооронкулова да билдирди. Мисалы үчүн ошол камалган инсандардан жабыр тарткандар кантти депчи. Мисалы үчүн ошол камалган адамдар бирөөлөргө жабыр тарттырып, бирөөлөргө зыян келтирип анан камалса керек да. Мисалы үчүн жөн эле адам камалбайт да. Кайсы бир күнөөгө ылайык камалат. Же болбосо баягы көпчүлүк айтып атпайбы? Садыр Жапаров айтып атпайбы? Мындай кичинекей тоо курдагандар камалыптыр, анан адилетсиз камалгандар болуптур деп. Эми адилетсиз жөндөн жөн эле мыйзамсыз бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн камалгандар бар. Алардын бошотулгандыгы туура, бирок ушундай болуп мыйзамсыз камалды деп коомчулукка ачыктап койсо болмок да. Демек, кайсы бир инсандарга зыяны тийип камалгандар да бар да арасында деген күмөн жаратат да, бар жогунда эле. Мен дагы ошону айтам да. Күнөөсүздөр камалса, аларды эме күнөөсүз экенин чыгарып атса, просто эле тизмесин тизмектеп, мына эл журтум, күнөөсүз адамдар эле, баш кесерлер чыккан жок, коркпогула деп ачыктап койсо жакшы болмок да. Азыр көп эле күмөндүү болуп кетти да. Мисалы, 60 миллион кечеги шайлап чыккандан кийин Жапаров өзү журналисттерге комментарий берип атат. Мен үгүт иштериме 60 миллион сом кетти деп. Аны элим берди дейт. Анан кече эме БШКнын төрайымы айтып атат. Садыр Жапаровду 1.116.028 адам шайлады деп. Эми ошончо адам ошо 60 миллион сомду бере албайт да. Мисалы 60 миллион эмне деген акча турабы? Анан өтө күмөндүү эмелер көбөйүп кетти да. Сен дагы кандай ойлойсуң? Ошо 60 миллион каяктан келди? Кандай жолдор менен? Сиз айткандай жанагы ошол сиздин эсебиңизди көрүп мен дагы эсептеп көрдүм да. 60 миллионду ошол 1 миллион 1.100 канча миң адамга бөлүп көрсөм, ар бирине 54 миңге жакын акчадан тиет экен. Ар бири 54 миңден Садыр Жапаровго алып келип бердиби деген суроо жаралат. Анан кийин кечээ күнү бир активист жигитибиз пенсионерлерге телефон чалды да, сиз Садыр Жапаровго акча бердиңизби депчи. Алар айтып атат, мен өзүм пенсиям 2-3 миң болсо каякта акча берем депчи, ошону менен жан багып атсам ачка калбаймынбы деп. Ошонун сыңарындай, мисалы кечээ күнү дагы мен айттым, Садыр Жапаров соттолуп камалганда мисалы үчүн аябай көп мекендештер, мигранттар ортодон акча чогултушуп, колдоо көрсөтүшүп, жанагы алыскы аймакта жашаган ошо Садыр Жапаровду колдоп аткандарга жанагындай бусиктерди жалдап, бензинин куюп берип, анан эмеге алып келчү да, соткочу, соттук процесстерине катышкыла, коомдук пикир жараткыла депчи. Ошондо Садыр Жапаров өзүнүн акчасын төлөгөн жок да. Ошондо биз кээде акча таппай карайлайт элек да, барып Бишкекке барып конуп калчу жер жок,
туугандарыбыздын үйлөрүнө барып, аларга дагы оппозиция болуп жаман көрүнүп, ушундай күндөр болгон. Анан мен ошол сиздин сотторуңузга адамдар келбей акча берип алып келип жүрбөдүк беле десем дагы чычалап чыгышпадыбы? Кийин өздөрү айтып чыгышты, ооба, бензин куюп бусиктерге алып келип жүргөнүбүз чын деп ошол эле мекенчилер айтып жүрдү. Ошондо эмнеге ошол адамдар акча берген жок 60 миллионду дейм да? Неге берген жок? Ушунчалык Садыр Жапаров президент болушун каалайт экен. Каякта эле алар? Неге мынчалык эки жүздүүбүз биз? Биздин мурдубуз канап ысыктарда бир бөтөлкө суу алып ичкенге акчабыз жок жүргөн учурлар болгон. Анан ошондой кыйынчылык учурда Садыр Жапаровду колдоп жүргөн биз жаманбыз дагы. Анан кийин кечээ эле соодалашып, бири-бири менен макулдашып алып, элдин көзүн боемочулук кылыш үчүн Садыр Жапаровду колдонуп аткан топтор да бар. Ошолор жакшыбы? Кичине мындай калыс болушубуз керек да. Мисалы, ошо 60 миллионду өзүнүн электоратынан башка шайлап алгандан кийин бербейт да башка эл, туурабы? Алар башканы шайлап атса, өтө күмәндүү. Нормальный эсептеген, нормальный адамга түшүнсө болот да алар. Ооба. Мисалы үчүн Садыр Жапаровдун кийген кийимдери $3000 жогору болуп, ал деле күмөн жаратты. Садыр Жапаровду тема кылбай коючудай ал жөнөкөй эле жаран эмес да. Ал азыр президент. Ооба. Досторунун, куда сөөктөрүнүн, өзүнүн тарапташтарынын, соодалашкан инсандардын жардамы менен президент болду. Аны деле моюнга алыш керек. Өзү деле той берип атат, рахмат мени шайлаганыңар үчүн деп. Мен да таң калдым да, келип эле уже эки кудаасын ишке коюп койгонунчу. Ошончолук жиним келди. Мурункулардан сабак албайт экенбиз да депчи. Ошол анан өтө таң калтырганы биздин жетекчилердин ар бир жетекчи келген сайын эле ар бир мындай көрүнүктүү, нормальный көп алтын чыккан жерлерибизди, тоолорубузду ар бир жетекчи келген сайын берип атат да. Кытайына, Казакстанга, Канадага болобу, Оруска болобу, туурабы? Түркүнө. Неге ушунчалык? Не обязательно ушу келип эле ушу даяр алтынды иштете бергиле деп даяр ок атка эме кылабы дейм да. Мындай башка акылды иштетип, башка жолдор менен акча тапса болбойбу? Мына келип эле Садыр Жапаров эми дүйнөдө айтышып атат эми өтө чоң эмелер бар экен да ал жерде. Ал темир дейби? Дүйнөдө 2-орунда турат дейт, Темирдин запасы боюнча биздин жетим тобубуз 2-орунда турат. Эми келип эле ал дагы ошол эскилердин эмесин кайталап атат да. Аны сактап калайлы деген эме жок. Анан 50 жылбы мисалы да, көбүрөөк жылга мораторий киргизип, кийинки муунга сактайлы деген жол жокпу дейм да ушуларда. Мисалы үчүн менин айтайын дегеним, жана Аймын Касенов деген ушу талапкердин дагы аябай мага эмеси жакты да. План программалары айтып аткан идеясы себеп дегенде, ал айтып атат да. Дүйнө дейт өнүккөн технология менен иштеп баштады. Жерди казып, андан ошол жердин байлыгын алып, аны сатып эмес деп атат да. Мисалы үчүн азыр деген биз нано технологияларды колдонуп аткан учурда жерди казып алып, ошону иштетүү деген бул экологияга чоң зыян алып келет. Биз деген азыр жерибизди, экологиябызды сактап калуу менен күрөшүшүбүз керек. Бар жогунан эң кымбат нерсе бул элдин саламаттыгы да. Мисалы үчүн Түштүк Кореянын борбор шаары Сеул эң бактылуу шаарга кирет экен. Себеп дегенде ал жерде саламаттыкты сактоо министри элдердин саламаттыгына кам көрөт экен. Алар ушунчалык керемет жашашат. Ал жерде бар жогу семирбей, ушундай бир атайын көнүгүүлөрдү жасап, баягы экологияны тазалаганга аракет кылып, ушундай бир ыкмак өтүп атышыптыр да. Анан элдер алдыга карай өнүгүү кетип атса, биз артты карай артка кеткендигибиз туура эмес. Кумтөр маселесин Садыр Жапаров чыгарып
чыгарган, көтөрүп чыгарган маселесинин бирден бир себеби дагы ушул канадалыктар деген жанагы 300 гектардан 300 канча 300 миңби эсимден чыгып атат. Иш кылса абдан көп көлөмдөгү жерге уулуу цианидти сактап дейт. Ошол жайындасы буу болуп чыгып, кайра булуттан жамгыр болуп жаап, ошол жерде чөптөрдү өстүрбөй, ошол нарында көлдө жашап аткан биздин мекендештердин ден соолугуна зыян келтирип, боюнда бар кишилердин балдары өлүк төрөлүп, ошондой эле жанагы кандай десем, экологияга зыян келтирилип, малдар деген ошол жамгырдан жаап, ошол чөптөр чыккан жерлерди жеген үчүн малдар да кырылып калып атат деп ушундай бир коркунучтуу нерсени айткандыгы үчүн да колдогонбуз. Ал суу деген атайын жамгыр жааганда баягы ар жеринен бири-биринен жаракка кетип отуруп Нарын дарыясына куюп атат. Эгерде ошол жарылып кетчү болсо деген, Кыргызстанды Казакстан менен Өзбекстан бөлүп алат. Себеп дегенде ал түздөн түз барып Казакстан менен Өзбекстанды каптап кетет дагы, биз аларга түбөлүктүү кутула албай турган карызга калабыз деп ушинтип айтып берчү да Садыр Жапаров. Анан ошону уккандан кийин мамлекетиңдин, элиңдин келечеги үчүн ошол идеяны колдойсуңбу? Анан келип эле кумтөр түгөндү деп, анан жок, биз канадалыктарды экологиябызды ордуна келтирип бергиле деп айтабыз деп калгандыгысына мен абдан мындай менде күмөн жаралды. Азыр айтып атат, иштесин эми кумтөрдү дагы кайтарат, буюрса башка кылат деп. Мына мүмкүнчүлүк берди, өздөрүнүн жакындары, достору, кудалары иштесин, ошо өзү айтып аткан ошол цианидти жок кылсын, канадалыктарды 7 миллиард долларга сотко берсин. Анан ошо 7 миллиард доллар менен эле темир тоон ачпай эле Кытайдан кутулуп койсок болот деп өзү айтып жүргөн видеолорун дагы издеп тапсаңыздар болот. Мен ушул сөздөрдү айтып эле жаман көрүнүп атам да. Анан мына азыр тоскоолдук кылбай тургула деди, асылбагыла деди, мейли, президент болду. Ага эч ким тоскоолдук кыла албайт. Президент болду, достору УКМКда, баш прокурор, колунда болуп көрбөгөндөй бийлиги бар. Өзү азыр бизди деген кышындасы сыздатып, боздотуп, колтоптоп турган да. Ошо Атамбаевдин бийлигинде биз Атамбаевдин тепкисин жеп жүрүп, колтоптогонбуз. Кумтөрдү иштетип аткан канадалыктарды дүйнөлүк сотко беребиз. Алар бизге 7 миллиард доллар төлөп берсин депчи. Ошол дүйнөлүк сотко бергенге эми ошо миллиондон ашык адам колдоду, ошол колтоптоп берсе, буюрса биз да кол коюп беребиз. Анан сотко берсин канадалыктарды. Сотко берсин да, 7 миллиард долларды алса, Кытайдын карызынан да кутулабыз, ошо 5,5 миллиард, 6 миллиард, почти 6 миллиард болуп калган карызыбыздан да кутулабыз. И то миллиард ашып калат экен бизге. Аны моңдорубузду оңдотуп, экологиябызды чыңдап алсак болот. Могул жерде бир комментарий жазыптыр, ушуга да жооп берип койсоң. Жетим тоону бекер берем деген жокко дейт. Өзүбүз иштетебиз дейт. Жок, мен айтып атпаймынбы? Садыр Жапаров жетим тоодон дагы жакшы идеяны айткан да. Кумтөрдү иштеткен канадалыктарды биздин экологияга чыгым келтиргендиги үчүн 7 миллиард долларга сотко беребиз деп айткан. Азыр ал президент жетим тоону иштеткендин эмне кереги бар? 7 миллиард доллар биз утуп ала турган Садыр Жапаровдун керемет программасы бар экен. Эч ким тоскоолбойт, ал президент. Ошону эле сотко берсе, ошо 7 миллиард доллар түшөт дагы. Биз жыргап кунап жашап калабыз. Биз анда Садыр Жапаровдон кечирим сурайм мен. Эгерде ошол ишти ишке ашырса кечирип коюңуз, мен билбей сизге күмөн санаган экенмин депчи. Запас алтындар калбай калды дейт го жерде. Эч кандай запас алтындар калбай. 1,5 миң тоннадан ашык алтын бар деп өзү айтып чыккан. Өзү айтып чыккан. Ушул мезгилге чейин 400 тоннадай алтынды казып кетишти. Ошондо математиканы эсептеген адам, 1-класстын окуучусу деле кошуп алууну билет да. 1,5 миң тоннадай алтын бар жерден 400 тонна эле алып кетсе, анан калбай калдыбы алтын. Ошода жетим тоону кое туруп, биринчи ошо кумтөрдү айткан сөздөрүн аткарып турабы? Ооба.
жетекчи деген бир сүйлөйт Эле дегендей. коюшу мүмкүн, мисалы үчүнчү, мага ишенбей атышса, сен калп айтпа деп мага асылгандар. Мен просто мына комментарийлерди окуй турган нерсе менде өчүк да, ошого мен көрбөй атам ким кандай комментарий жазып атат. Балким фейктер кирип алып сөгүп жазып атабы, көңүл бурбайм ал нерселергечи. Ошон үчүн олуттуу сурооңуздар болсо мага жазыңыздар деп айттым болчу да. Азыр мына жерде видеосун бар эле, мен ошол видеосун биз аябай максималдуу бөлүшүп, Садыр Жапаровду колдоп ушинтип жүрдүк элек. Мен ачким жок, көрө албай атам, кечирим сурайм. Ошол видеосу бар эле. Мен аны Facebook социалдык баракчамдан да чыгарганмын. Ушундай деп убада Садыр Жапаров депчи. Анан мындай эл биз калыс болушубуз керек да. Калыс болбосок биз анда билбейм. Анда биз эч качан жаркын жашоого жетпейбиз. Калыс боло албасак. Себеп дегенде өзүбүздүн тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Түшүнүктүү. Могу кечеги өткөн референдум президенттик шайлоо менен уда бир өттү го. Ошол референдум кече Супер ТВга Текебаев комментарий берди, мыйзамсыз деп. А сен кандай ойдосуң? Ошондой чоң юрист жөндөн жөн эле айтпаса керек. Эми булар мындай Текебаев менен азыркы ошол референдум өткөрүп, баш мыйзамды өзгөртөбүз деген топтор карама каршы болуп атат да. Ал азыркы референдум өткөрүп президенттик башкарууну орнотобуз деген убактылуу өкмөт 2010-жылы түзүлгөн убактылуу өкмөттү сындап атат да. Силер дагы баш мыйзамды өзгөрткөнсүңөр, аныңар дагы мыйзамсыз депчи. Анан Текебаев айтып атат, ал жерде деген бир эле адамдын эмес, 14 адам, 14 активист убактылуу өкмөт мүчөсү болуп жазганбыз ал мыйзамды деп. Бирок өзүнүн жазган мыйзамдарында чабалдыктар кеткенин, туура эмес, көпчүлүк мыйзамдар туура эмес жазылганын мойнуна алган. Бул жерде мен айтар элем, ошол 2010-жылы ошентип мыйзамсыз жолго түшүп алган экенбиз, дагы деле мыйзамсыздыктар уланып келип атат да. Ошол эле 2010-жылдай эле булар дагы мыйзамсыз болуп атат. А биз деген мындай мыйзамдуу талаага түшмөйүнчө ушинтип баягы тагдырды өзгөртөм деген эр азаматтар, тагдырды өзгөртөм деген биздин активисттер бири-бири менен кырылышып, жеке кызыкчылыкты ойлой берсе, Кыргызстан эч качан өнүкпөйбүз. Ошон үчүн мыйзамды керек экен. Же 2010-жылы мыйзам бузулган деп эле дагы мыйзам буза бериш керекпи? Мындайча айтканда, менин деген кандай десем, менин мугалимим же болбосо менин таанышым уурулук кылган экен, мен деле кыла берейин деген шылтоо жарашпайт да андай нерсе. Ошо биз эч мыйзам талаасына келе албай койдук го. Ошондой болуп, Мисалы кече Капитолийди басып алды да Трамптын тарапташтары. Эми мына карасаң, Американын ушунчалык мыйзам иштегенине тан бериш керек да. Эми экинчи жолу ошо элди көтөргөн үчүн Трампка импичмент жарыялап атат, мыйзамды бузду деп. ооба, мыйзамды Ошончо жооп бериш керек. мыйзам болмоюнча өнүкпөйт экенбиз да өзү. Албетте. Ошо анан могу Садыр Жапаров өз оозу менен токмоктоп экен шайлоочулардын алдында. Мен дебатка катышпайм, ал жер ушакчылардын деңгээли дегендей кылып, анын аразында жер саткандар бар деп Адымаровго тийишкен окшойт менимче. Анан эмеге бир журналистке комментарий берип атып дагы Текебаев акча алган деп айтты. Ошол канчалык чын ошол айткандары? Менимче эми чоң жетекчи болгондон кийин ал сөздөргө жооп бериш керек го дейм, Биздин кайгыбыз ушунда,
кайсы бийлик келбесин аларга карата сын пикир айтса эле өзүнө душман көрүп алат да. Адам Оппоненттер. айтпадыбы, биз душман эмеспиз, биз атааңдашпыз деп. Бир мектепте окуган балдар деле конкурска катышканда атааңдаш болот да, бири-бирине душман болуп, бири-бирин ушактап катышпайт да алар. Кимиси ошол утуп алса, ошол мөрөй ошонуку. Ошол сыңарындай эле менин оюмча Садыр Жапаров жана анын тарапташтары анын атааңдаштарын душман катарында эсептеп алгандыгында кайгы болуп атат да. Бул Садыр Жапаровдун деңгээлинде сүйлөй турган сөз эмес эле. Тилекке каршы биз дагы адашып калдыкпы деп кыжаалат болом да, себептен бир кездери мен өзүм дагы Садыр Жапаров президент болуп калыңыз деп бата берген элем. Үйүбүзгө конокко чакырып, бир туугандарым болупчу, Садыр Жапаровдун жубайын, өзүн конокко чакырып президент болуп калыңыз деп. Себеп дегенде ошол кездеги Садыр Жапаров таптакыр башкача адам эле да, мындай кумтөр үчүн башымды байладым. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, тилимди кесе албайсыңар. Мен эч качан уруулар менен бирикпейм, мен жаштар менен барам. Мен эч качан мындай алардын жолун жолдобойм деген позицияда болчу. Ушундай бир бербеген таза саясатчы президент болууга татыктуу деген ой бар болчу да бизде. Анан кийин баягы бир саясатчыны колдоп аткан адамдар ал саясатчы позициясынан кайткандан кийин анын туура эмес кылган иштерин бетке айтканды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн мен Садыр Жапаров менен иштешип жүргөндө мен ага кызыкчылык үчүн аны колдогон эмесмин да. Жеке өзүмдүн соодалашым, кызыкчылыгым болсо, ал адам өлтүрсө дагы колдой бермекмин да, мындай айтканда. Демек, туура эмес жумуш жасап атса да унчукпай турган адамдын жеке кызыкчылыгы бар да, ал мамлекетти ойлонбойт. Ойлогон адам туура эмес кылып атасың, муну тыйыл, кой, болбойт. Биз не деген максат менен чыктык элек деп бетке айтыш керек. Мына мен азыр учурда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү, Мадумаровдун тарапташы катарында билишет. Бирок эртең Мадумаров барып алып, кудаларын жумушка алып келип, же болбосо өзүнүн кандосун жумушка алып келсе, мен айтам да, Адахан Кипсанбаевич туура эмес кылып атасыз, эл эмне дейт? Депчи. Мисалы үчүн ал киши эмеге бийликке барып калса, мен эч качан андан кызмат сурамак эмесмин да. Эч качан. Менден акыл, менден билимдүү жаштар толтур, ошолор иштесин деп айтмакмын. Биз ошондой позиция менен саясатчыларды колдогон үчүн коом эч качан оңолбойбуз. Коом эч качан. Ошо мен дагы таң калам да. Ал сөз Садыр Жапаровдун деңгээлде эмес эле. Деңгээлде эмес. Мисалы, сиз азыр кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Менден сурагыңыз келип атат да, жер сатканы чынбы деп. Жер сатканы чын болсо, мисалы үчүн базарга алып барып эшек сатсаң деле акчасын аласың да. Эшекти сатып берсең деле, тоок сатсаң деле акча аласың да. Бир Мадумаров жерди сатып бериптир, канча акча алыптыр, ошону изилдеп туруп камап коюшпайбы? Неге ар дайым шайлоо сайын бул жер саткан дейт дагы, же камай албайт, же бир чара көрө албайт. Себеп дегенде, ал жерде жер алмашуу болгон. Мисалы үчүн биз азыр Тажикстан менен чек арабызды тактабаган үчүн жыл сайын уруш, жаңжал болот дагы, биз тараптан канчалаган мөлтүрөгөн жигиттерибиз каза болуп атат, атылып өлүп атат. Тажик тараптан ар жылы согуш, ызы-чуу, ошо жердеги биздин жарандардын үйлөрүн өрттөп кеткен. Бул деген жер маселесинде ошол чечилбегендиги үчүн ошондой болуп атат. Эч кимдин эрки жетпегендиги үчүн ошондой болуп атат. Раматылык Чубак айтканда, бир мусулмандын канынан Кааба бийик турбайт депчи. Керек болсо Каабанын ташы бир мусулман үчүн кулатылганга даяр болуш керек деп. Мындайча айтканда, Кудайым пендени жаратканда ушул жерди, жан-жаныбарларды пендеге баш ийдирип жаратып койгон да. Демек, жер үчүн пенде өлбөш керек. Адамдан улук зат жок бул дүйнөдө. Мамлекет башчылары үчүн
ар бир жаранынын көз жашы, ар бир жаранынын тагдыры биринчи орунда болуш керек. Адахан Мадумаров эң туура иш кылган. Ратификациядан өткөрүп. Эмне себептен? Себеп дегенде биз Кыргызстан көбүрөөк пайда алганбыз. Биз 1000 гектардан көп жерди биз алганбыз. Казакстан 500 гектарга жетпеген жерди алган. Биз өзүбүз колдонуп аткан жардарыбызды алганбыз. Аны географ белгилүү, география эмеси адиси айтып атат. Бул жөн эле саясий жанагы Мадумаровду жаман көрсөтүү ыкмасы депчи. Мадумаровду колдоочулардын 100 миңдеген колдоочулардын баары жогу эле мындай акыл калдап анан колдойсуң да. Бул эмнеге жерди сатып, эле өзүнүн кызыкчылыгына сатып жүрүп, ошол акчаны алып алып, жыргап Шадиевке окшоп качып кетти деп атабы. Демек да эгерде ошол чын болсо. Кайра биз Казакстан менен жакшы достук мамиледе болуп, урушпай, талашпай, адам өлбөй, өзүбүзгө кайра көбүрөөк пайда менен алып атпайбызбы? Аны Чубак ажы Раматылык айтып кетпеди беле? Адахан Мадумаров деген жер саткан жок. Ал деген эриктүүлүккө барып, алмашылып, биздин тарапка пайдасына чечилди. Акылың жетпейби, киришпе ал нерсеге депчи. Анда Чубак ажынын арбагын сыйлабайлыбы мекендештер дегим келет да. Садыр Жапар Чубак ажынын арбагын сыйлабайбы? Анын арбагын сыйлабаса, өзүнүн нарындагы штаб башчысы Алмамбет Шыкмаматовду айтып турбадыбы? Каркыра сатылган мисалы Мадумаровго карата каралоо депчи. Билип туруп деле атайын башка мындай маалымат жетпеген элдердин башын айлантуу максатында гана, Мадумаровдун рейтингин түшүрүү максатында гана айтып атат да. Мен жөн жерибизди сатып берип, мамлекетке чыккынчылык кылган адамды эч качан колдомок эмесмин. Түшүнүктүү. Мен дагы ошону көп ойлоп жүрөм да. Мисалы Адахан Мадумаров ар бийликте мисалы оппозиционер болуп сындап жүрөт да, өз убагында. Ошондо мисалы көп сындайт, аркасынан УКМК түшүп алган күндөр болду. Мен эле бүт саясатчыларды күзөтүп жүрөм да. Анан ошончолук эле сындагандан кийин, ошончолук эле издеп атса, причина издеп атса, шарт эле ошо жер саткандын эмесин причинасын кармап туруп, камап койсо болот эле да, туурабы? Значит, таза деп ойлоп атам да. Логикага салганда деле, мисалы документациясын текшерип чыкканда деле эме табылбай аткандыр да депчи. Анан кечээ Текебаевдики го эми ясно эле болду. Экөө катуу Атамбаев менен катуу кырылышып, эптеп камады. Ошол анан эми могу келе жаткан 2 жыл, 3 жылдык мөөнөткө кандай баа бересиң? Кандай учурлар болуп кетиши мүмкүн? Мисалы 2021 жылы эме деп атат. Только шайлоо менен өтөт экен да деп. Эртең парламентский шайлоо болот экен, анан референдум, конституция өзгөргөндөн кийин дагы президентский шайлоо болот экен, выбор. Ошентип күлүшүп атат. Кыргыз иштебей эле шайлоо менен жүрө берет экенбиз да депчи. Ошо боюнча айтып койсоң. Мисалы үчүн азыр баскан турганың акча да. Кечээ бирөө жазып коюптур. Жөнөкөй эле бир А4 форматындагы кагазды эме копия кылып алуу 5 сом. Кыргызстандачы. Копия кылып алуу 5 сом. Маршрутканын баасы 10 сом. Жол акы 10 сом. Эми элестетиңиз. Баскан турганың акча. Мамлекет болуп көрбөгөндөй артка кетти. Пенсия пособияларды бериш үчүн ар кимден тилемчилеп, садага сурап, карыз алып, ушинтип багып атат. Канчалаган миллиондогон акчалар кетип атат. Бизге ошол нерсе керек беле? Конечно, жок. Ошол нерсе керек беле деген ушундай бир абдан бир татаал суроо ушунчалык кыйнайт да мени. Ал эми мына ушунун баары жогуна ким айыптуу? Айыптуулар жазасын алыш керекпи?
Мисалы үчүн элестетиңиз, бир адамдын тагдыры менен ойноп, бир адамды алдап таштап кеткен адамды ушунчалык жек көрөбүз, мисалы үчүн. Достук алдап же болбосо карыз алып бербей коюп, аны алдап мындай кыйынчылыкка салып койсо, ошону жек көрүп жемелейт. Бүтүндөй калктын, бүтүндөй элдин тагдыры менен ойногон адамды эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ал эмне себептен барды ал жерге? Ал жерге ал барып чартаңбай тээп, резиденцияда чалкалап жатып, президенттин самолету менен учуш үчүн барды. Мен деген 6,5 миллион калкымдын тагдырын өзгөртөм, аларды жаркын жашоого жеткирем деп барды да. Убагында 3%дык деңгээл менен өзүнүн досунун жардамы менен Сооронбай Жээнбеков президент болду, чынбы? Ошондо да Жээнбековдун туура эмес кылган иштерин айтканыбызда эме бербейлиби, убакыт бербейлиби? Бул деген ыймандуу президент экен, намаз окуйт экен деп чыгышты, чынбы? Бизди тепкилешип. Эмне болду? Ал биздин тагдырыбыз менен ойноп, мамлекеттин келечеги менен мындай эсептешпей, президенттик тактын таштап качтыбы? Жоопкерчиликти мойнуна алып, Үмүттүн өлүмүнө, биздин миңдеген жарандарыбыздын жарадар болгонуна, мамлекеттик ушул Ак үйдүн талкалангандыгына, канчалаган чыгымдарга ким жооп берет? Бирөө жооп бериш керек да. Анан ушул эми шайлоолордун болгондугу бар жогу туура эмес да. Уят да мындай. Жеке бар деген мен ушунчалык сүйүнөм. Кандай азыр кайра үйүмдө мындай ысык тамак жеп, канчалаган миңдеген адамдардын жоопкерчилигин албай, мындай ошондой отурганымачы. Булардын төлөкчүлүгү кандай болот деген суроо жаралат. Туура эмес. Мен ал эң туура эмес. Буга күнөөлүүлөр сөзсүз түрдө айыпка тартылышы керек. Жазага тартылышы керек. Ошол да эме кылып, мисалы Акаевдин убагынан бери бир адам бир жоопкерчилик тартпайт да. Бизде же президент бар экени билинбейт, өкмөт башчылары бар экени билинбейт. Бирөө бир жоопкерчилик албайт. Мисалы ошо Акаевдин убагында ак суу окуя болду, ал атылды. Ал боюнча жоопкерчилик деле болгон жок. Нормально да, стоечный. Андан кийин канча Бакиевдин убагында 60 саясий убийство болуптур. Ал жөнүндө жоопкерчилик тарткан жок эч ким. Андан кийин Роза Отунбаеванын убагында Ошский события болду, убактылуу өкмөттүн убагында. Туурабы? Жалал Абадта, Ошто эч ким жоопкерчилик тартылбай келип атат ушул убакка чейин. Атамбаевдин убагында Дача суу болду, Бадыкаев качты. Ал жөнүндө деле мындай конкретно тийиштүү жазаларын алышпады да, жоопкерчиликти бул боюнча. Ошого эми жоопкерчиликтүү өзүнүн эмесин жоопкерчилигин алган президент качан келет деп ойлойсуз? Канча бир жакынкы жылдары келеби? Мен негизинде бир инсанды же бир саясий фигураны колдогондо өзүмдүн пикиримди бирөөгө таңуулабайм да. Садыр Жапаровдун Садырды колдобосоң, сен деген кандай десем, начар адамсың деген көрсөткүчтү, бааны берип коюп атпайбы бизгечи? Мисалы үчүн кезинде мен Садыр Жапаровду колдогом, бирок мен башкаларга Садырды колдобосоңор силер начарсыңар деген эмесмин. Кеп Садыр Жапаровду, Адахан Мадымаровду же Текебаевди колдогондо эмес, кеп идеяда. Мен азыр Садыр Жапаров Кумтөрдү иштетип аткан канадалыктарды сотко берип, 7 миллиард доллар утуп алсак болот, миллион адамдан кол топтоп деп айткан да, эми Кыргызстандын жарымынан. Бийлиги бар, мен идеясын колдойм. Бирок ушул жерде мындай суроо жаралат да. Ал калп эле элге жагынып ушинтип кезинде келгенде президент болуу үчүн эле бизге окшогон инсандарды колдондубу? Же чын эле ошол идеяны ишке ашырганга аракет кылабы деген суроо жаралат да. Анан биз жакшы президентти, биздин мамлекетибизди өнүктүрүп кете ала турган президентти тандаш үчүн, адашпаш үчүн изденишибиз керек.
жакшылап алардын өмүр баянын, кылган жумуштарын окушубуз керек. Анан кийин алардын өздөрүнүн баракчаларына киришибиз керек. Мисалы үчүн, сиз тууралуу же кайсы бир саясатчы тууралуу кароолоо болгондо ошол канчалык деңгээлде туура? Эгерде туура болсо эмнеге камалбай атат? Бунун өзөгү эмнеде? Деген бир тараза ташы болуш керек да. Качан биз эл тараза ташына коймоюнча, качан биз калыс болмоюнча оңолбойбуз, жакшы президент келбейт. А элдер билип турат, тымпыйып же көпчүлүгү билип деле турат, бирок үмүтсүз да. Мен шайлаганда деле мен ушул оппозициячыл же болбосо ушул саясатчыга чуркап коюп жаман көрүнгөндүм, эмне кереги бар? Булар баары бир оңолбойт. Андан көрө курсагымды багып шайлоого чуркап, ушуну көрөйүнчү деп өз тагдырына, өз келечегине, өз анан элестете бериңиз, анан биз кантип оңолобуз? Элдин сүрү бар, элдин каалоосу бар. Анан эл трайбалисттик маанайды, түндүк түштүк деп бөлгөндү, өзүмдүн жердешим эле, өзүмдүн тууганым эле, түндүктүк эле, түштүктүк эле деген мындай кыска, сабатсыз ойлордон алыс болуш керек. Тилекке каршы биздин бактыбызга жол тосот, мындайча айтканда бут тозот да. Ушул нерселерден кутулмайынча бизге жакшы жол келбейт. Чындыкты айтып жагандарды керек. Мисалы үчүн мен азыр Бактыбек Калмаматов аябай чыркырап чындыкты айтып атат. Мен ойлойм, дагы баскычтарды басып өтсө, келечекте президент боло турган деңгээлдеги инсан депчи. Мен да ошону колдоп атам. Сатылбаса, эгерде кандай десем, соодалашып кетпесе, эртең барып бирөө менен кучакташа калбаса, үмүт бар бул саясатчыдачы. Анан ушинтип чындыкты айткандарды жаман көрбөшүбүз керек. Рахмат. Түшүнүктүү. Кече мисалы ошол 5-октябрдан бери тиги Жапаровдун активдүү колдоочусу Бекзат ошол иш боюнча, сен боюнча анча эмелерин, ойлорун, тастыкталбаган ойлорду бирөөлөр видео жөнөтүп койсо, ошол боюнча коктуп чыкты. Аны качандан бери тааныйсың? Ошол убакта мисалы сен Садыр Жапаровду колдоп жүргөн убакта ал жүргөн беле колдоп? Же андан кийин пайда болду? Чынын айтсам, мен аны тааныбайм, көргөн да эмесмин. Мен кечегиде мен тууралуу айтып чыкканда, жок, адашып атам. Менин Facebook'тагы баракчамда жеке каткыржунума жазыптыр. Сен деген аябай уят сөз жазыптыр да магачы. Сен ушундайсың деп. Анан мен айттым эле, мындай сөзгө келбеген, кеп түшүнбөгөн, өтө тартипсиз бала экен деп мен аны кара тизмеге киргизип койдум болчу. Анан мен анын атын деле ким экенин билбейм. Анан мага видео келип калды. Болгондо дагы бир тууган эжемен келип атат да. Анан ол макулук ким депчи. Ким муну? Сен бир өмүрүңдө бирөөгө бир мындай тике карасаң, мен өзүндө деле кеп бар эле деп калмакмын дейт. Анан бул ким? Мен барып башын жулуп келем деди. Мен намыс үчүн башымды байлайм. Бул ким дейт? Карасам эле турат. Мен чынын айтсам көрүп алып аябай күлдүм да. Себеп дегенде мен үчүн өтө күлкүлүү болду. Себеп дегенде эгерде чын эле мындай мени тааныса, менин кандай экендигимди билсе, андай сөздөрдү айтмак эмес. Баарына дагы ошо мен каралап алды да, мындай башкачараак караласа, балким окшошуп калмак да. Анан мен айттым, чыгар видеолоруңду дедим. Бирок мынандай да. Окудум. Мындай, кандай десем, бул жерде менин намысым эмес, бул жерде менин ата-энемдин, бир туугандарымдын намысы тебеленип атат да. Бул жерде менин намысымдын эмес,
кыргыздын улутундагы кыздарынын намысы тебеленип атат. Эгерде биз кыргыздар жөн эле карап отура берсек, мага окшогон мен го бир аз Фейсбукка чыгып, бир элдерге таанылып калдым. Мындай өзүмдүн исмимди жедирип кое турган адам эмесмин. Бирок мындай жөнөкөй кече эле 18-19 жашка толгон жөнөкөй кыздар чыкса, аларга ушундай сөздү айткан адамдар жөн эле баш көтөрүп жашап жүрө береби? Мисалы үчүн мен сиздин дагы карындашыңызмын. Сиздин кыргыздын кызымын да. Анан элестетиңиз, мен дагы болочоктогу сизге окшогон жигиттин энеси болом. Анан ошондой болуп көрбөгөндөй адамгерчиликсиздик кылгандыгы бул мага эмес, кыргыздын намысына доо кетип атат да. Ошо мен дагы катастрофа да мындай. Мен ошон үчүн мына мен айтып атпаймынбы, күлдүм депчи. Күлдүм. Чыгар видеолоруң, далилдериң болсо далилде. Жок да андай нерсе. Болсо далилдейби? Унчукпай калды ошондон бери. Анан отурсам бүт дүйнө жүзүнө тараган биздин мекендеш айымдар группа ачышыптыр. Ушул жерден дагы кайрылып кетер элем. Ошол айымдарга рахмат. Группа ачышып, биз кыргыз айымдарын коргоп алабыз деп. Урматтуу жигиттер, эр азаматтар, биз Кыргызстандын тагдырын ишенип тапшырабыз деген азаматтар барсыңарбы, тагдыр үчүн күйгүлөчү. Өзүңөрдүн кызыңарды, карындашыңарды ушундай адамдарга тебелетип коюп, кантип намысыңар чыдап отурат? Кантип биз ушундай адамдарга ишенип, ошолорго лайк басып отурабыз? Деген мындай ушунчалык бир көөдөндө кыйкырыктар чыгып атат. Анан ошол айымдар чыгып алып өздөрүн өздөрү коргойбу? Айымдар жигиттерге таянат. Ошон үчүн силер дагы эмес, мага окшогон эртең ушуга окшогондор, мына биздин кичинекей кыздарыбыз зордук зомбулукка кабыл болуп атат, 1-класстан баштап, 3 жаштан баштап. Патриот экенсиң, жигит экенсиң, барып ошону зордуктап аткан көпөстөргө асылбайсыңбы деген адам чыгып айтпайбы мындай? Уятың барбы депчи. Элестетиңиз, эми бул акылга сыйгыз да, мен акылыма бул нерсе акылым жетпейт ал нерсеге. Кандай адам болуш керек ошондой ыплас сөздү айтышчу? Кандай адам болуш керек? Кандай адам болуш керек? Мен такыр түшүнө албайм. Ошол эжекелерибизге ыраазычылык ошол группаны ачып, мага абдан колдоо көрсөтүшүптүр. Мен аны сотко берип атам, мен аны тааныбайм. Мен кандай десем, ал сөзгө теригип, ал сөзгө чычалап сотко берген жокмун. Мындан кийин кыз балдарга антип сүйлөбөш керек экендиги башкаларга далилдеп коюш үчүн сотко берип атам. Анан көпчүлүк биздин тааныштарыбыз, саналаш агай эжелерибиз сотко бер деп сурангандык. Бериш керек. Мен да бер деп айтат элем. Буюрса азыр документтер бүттү, мына дүйшөмбүдөн ошол процесстер башталат. Жөндөн-жөн бирөөнү айыптай бербеш керек экендигин билип жүрүш керек да. Бул мындай жөнөкөй бир болгондо дагы мындай таза кызды айыптоо бул наркы дүйнөлүгү дагы жакшы алып барбайт ал нерсени. Анын тиги болбойт. Кудай астында көп берет. Көрбөгөн нерсесин айтып, билбеген нерсесин айтып, Кудай астында кантип жооп берет. Демек ал адам Кудайга ишенбейт деген мындай ой жаралат да. Мисалы биз ошондой бирөөнү колдоп атканда аябай ашынып чектен чыгып кетип атабыз да. Ал просто укук талаада эле жүргүзгөн шайлоо туурабы? Укук талаада эле күрөшүш керек да. Биротоло өзүнүн оппоненттерин душман көрүп алып, жеке жашообузун ички кийимине чейин кирип кетпей, төшөгө аңтармайга чейин кирип кетип атабыз. Мен дагы кече эмес, мурунку күнү чыктым ошо прямой эфирге чыгып, ошол бекзат боюнча айтып койдум өз позициямдычы. Айтып койгула жигиттер, жигит деген антип төшөгө аңтарганга чейин жөн эле кыз кишинин андай жүргөндөрүн айтпаш керек. Жүрсө жүрөт, бардыгы эле жүрөт.
баардыгыңар ушу Оразайым менен Бекзатты токтоткууга чакыргыла. Тем более тиги Бекзат ошентип айтып алды, эми сөзүнө жооп бериш керек депчи. Биз да ушундай чоңдорубуздан ушу жөнөкөй жарандарыбызга чейин жоопкерсиз болуп кеттик да. Каждый сөзгө жооп айтып алып эле анан жооп бербей, эптеп эле каралуу болуп атат. Бул жашоодон дагы, наркы жашоодон дагы коркпой калдык вообще. Сиз билесизби? Муну Келкел чыгармасын окусаңыз деле баягы күлүп карасаңыз, Курманжан Датканын баласы эмне үчүн дарга асылгандыгынын бирден бир себеби анын келининин чачын кыркып койгонунда болуп атат да. Намыс үчүн. Орус келининин чачын кыркып койгондугу үчүн барып ошолорду өлтүрүп туруп көмүп койгондугу, намыс үчүн ошону көмүп койду да, чачына колу тийгендиги үчүн. А бул жерде чач турсун, менин адамдык абийирим асылып атпайбы? Жок, бар жок эле жүрө бербейт жигиттер менен. Баары эле андай жаман кадамдарга бара бербейт. Мен жигиттер менен сүйлөшүп, мындай кандай десем, бири бирин жактырып, ушинтип жүргөндөргө каршылыгым жок, алардын өзүнүн жеке иши. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, ар бир адамдын өзүнүн баскан турганы өзүнчө да. Мисалы үчүн мен кандай десем, мен туура көрбөйм. Турмушка чыкпаган менен сүйлөшүүнү көрбөйм. Жашоодо бир эле адам сүйлөшүш керек, бир эле адам менен баш кошуш керек деген принциптемин. Бул нерсени эми кандай десем, тамашалап айтканда көпчүлүк айтып коюшат, однолюб деп коебу, бир эле адамга таандык болгон нерсени мен мындай ар кимди эле көрүп эле жактырып кете берүү нерсе, андай нерсе жок да. Ошондуктан эми менин жашоом ушунчалык кызык болуп атты, айтып койдум да. Кандай десем, ошон үчүн ар бир адамдын тамакка болгон, кийимге болгон табитин биз мындай талдабашыбыз керек, ал бизге таандык нерсе эмес. Ошон үчүн адепсиз адам маданиятсыз, сүйлөгөнү да маданиятсыз, басканы да маданиятсыз, каралаганы да маданиятсыз, анан какшыктаганы дагы маданиятсыз. Кандай мектепке чыгарып алып бизди деген жума сайын линейка болчу эле, ошол жерден туруп алып маданият министрлери иштеп ошол жерде айтчу эле, эй, сен тетиги жерге түкүрүп кеттиң, тигини сөктүң деп. Бети кызарып, ошончо элдин астында уят болгонун карап турчу. А тиги болсо миллиондогон элдердин астында уят болбодубу? Уят да эми. Көз карашты айтуу, бул ал нерсе үчүн айыптабаш керек. Мага жакпаган нерсени мен жакпайт деп эле айтам. Туура эмес нерсени көрүп атсам, туура эмес деп эле айтам. Садыр Жапаров туура эмес жолду тандап алдыбы? Ал менин оюм. Менин оюмду тыйып койгонго эч кимдин акысы жок. Ошондой болуп атат да тилекке каршы. Оразайым, сага чоң рахмат. Суроолорума баарына жооп алдым. Ишиңе ийгилик. Ушинтип мекендин жүгүн көтөрүп, патриот болуп жүрө бер. Сага окшогон Кыргызымда патриот кыздар, жигиттер көп болсун, Ошо. Рахмат. Сизге дагы ушинтип суроолорду берип, ачык айкын такташып, ушундай өзүңүз Бактыбек Калмаматовдун колдоочусу болсоңуз дагы маек алышып, кызыккан суроолоруңузга мындай эл алдында өзүңүзгө жооп алдыңыз. Мага деле ошондой бир ажылдабай, кыжылдабай, мындай олуттуу, маданий түрдө суроо берсе, мен бар жок жообун берем. Мен айттым да, биздин офиске келгиле, мекенчилдер же болбосо Садыр Жапаровдун колдоочулары. Мен баарыңар менен түз эфирди теле өрөөлгө чыкканга даярмын деп. Мен эч жакка качканым жок. Кудайга шүгүр. Биздин уяла турган нерсебиз жок. Силерди уят кыла турган дагы адам эмеспиз. Кыргыздын уулу кызы уят болсо, жалпы жумурай журтка бир залакасын тийгизет да. Ошондуктан биз инсан катарында гана эмес, жаран катарында дагы жоопкерчилигибиз бар экендигин унутпай жүрүшүбүз керек да.
мен айтар элем, сиздер дагы чындыкты айткандан кайтпагыла, мындай жетеленбегиле жалгандарга. Себеп дегенде чындыктын жолу өтө татаал, оор, өтө кыйынчылык. Бирок ошол чындыктын артында миңдеген, миллиондогон адамдар жакшылыкка жетет. Биз коркпошубуз керек андан. Боло берет деп кол шилтебешибиз керек. Өз тагдырыбызга өзүбүз балта чаппашыбыз керек. Машинаны деле караганда бузук эмес машинаны тандап алат го элдер. Же болбосо экен ала берейин чоңдолуп калат өзү деген нерсе болбойт да. Анан кийин ушундай экен деп ала берген болбойт. Ошондуктан мындай адашпайлы, себеп дегенде биздин убагында ата энелерибиздин ишенчээктигинин айынан биз азыр ушул мигрант болуп тентип канчалаган биздин мекендештер чет мамлекеттерде көз жумуп атат, чынбы? Ал мезгилде алар ишеним арткан, себеп дегенде биз жаңы гана эгемендүүлүктү алган үчүн. Биз 30 жылдык тажрыйбага ээ болуп калдык. Биз өзүбүздүн балдарыбызга ушундай кыйынчылык жашоону ыра көрөбүзбү? Андай келечекти алып келбешибиз керек. Алардын тагдырына балта чаппайлы. Күрөшө берели. Жалпылап талап кыла берели, изденели, маалыматтарды кыскартылган, кесилген, кыркылган видеолорду көрүп алып эле бир тараптуу ой жүгүрткөндөн алыс болуш керек. Ошондуктан мен сизге каалайм, рахмат. Жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун. Ар дайым ушундай чындыкты айта бериңиз. Кудайым колдосун сиздерди. Мен ойлойм, бар жогубуздун максатыбыз бир болгону, басып аткан жолдорубуз бөлөк-бөлөк. Тиги мисалы Адахан Мадымаров эми кичинесинен бери, студент бүткөндөн бери саясат жолунда турабы. Бышты, ак менен караны ажыратып билген кез, саясатта тажрыйбасы өтө мол. Ушу мага бир президентти колдогону эме болуп калат да. Эмесе мен Мадымаровду колдойт элем. Президенттик эмени башкарууну каалайт да ал. Эми азыр мисалы азыр өнүгүү жолубузда турабы. Эми туура жакшы жетекчиде, мисалы да, президенттик же парламенттик башкарууда эмес, ал жакшы башкаруучуда кеп турабы. Аны көп эле эмелер тастап айтып атат, көп эле жакшы саясатчылар, тажрыйбалуу саясатчылар. Мисалы ошо Сооронкулова, Текебаев, Равшан Жээнбековдор, мисалы салмактуу саясатчы да. Ошолор анан башка эмелер дагы парламентаризмге кетип атат да. Ошол боюнча мен мисалы үчүн Мадымаров өзүнүн ой пикирин айтып атат да. Президенттик башкаруу болуш керек, себеп дегенде жоопкерчиликти бир адам мойнуна алыш керек. Мурда кийинки президенттер жоопкерчиликти мойнуна албагандыгы үчүн ушундай башаламандык болду деп атат. Биз парламенттикти Мадымаров да колдойт. Эмне себептен? Себеп дегенде парламенттик башкарууда бир адам эле мамлекетти басып алып, каалаганын жасай албайт. Элдин көзөмөлүндө турат. Болгону биздин Кыргызстаныбыз ошого даярбы? Биздин элибиз парламенттик башкарууга даярбы деген суроо жаралып атат да. Мына 10 жылдан бери биз парламенттик башкарууну көрдүк. Ошондо биз татыктуу депутаттарды шайладыкпы? Жок, шайлаган жокпуз. Мисалы үчүн шайлоого барганда кабинкага киргениңде сени бирөө пистолет менен такап турбайт да. Ушул партияны шайла, же болбосо ушул адамды шайла деп. Ал жерди жарандап, өрүнүн тандоосун гана жасай алат да. Демек, кайсы бир деңгээлде ушул жактан элди агартыш керек да. Эл агартуу иштерин алып барыш керек. Ошол маселени айтып атат. Ушуну биз түшүнбөй атабыз да, мекендештерчи. Парламенттик шайлоону эгерде көпчүлүк мекендештер туура түшүнүп, колдоп, парламентке таза, акчасы жок болсо дагы, тууган уругу олигарх болбосо дагы, элдин камын ойлой турган, эл үчүн иштейм деген жигит кыздарды алып барууга даяр болсо, анда
кандай десем, анда бар экен да парламенттик башкаруу болсун деп эле айтып атат Мадумаров. Болгону азыр биз эл парламенттик башкаруу эмне экенин, президенттик башкаруу эмне экендигин түшүнбөй эле калып атабыз да. Президенттик башкаруу болсо жанагы 120 көпөстөр жеп ичкендер келбей калабы деген ойдо болуп атат. А бирок ошол көпөстөрдү ким алып келди? Жок, мен алып келген жокмун дейт. А бирок чын-чынына келгенде сенин таежең, сенин жеңең ошолорго чуркап жүрөт. $100, $200 алып алып. А сен барып алып таеже, жеңе бул туура эмес дедиңби? Деген суроо жаралат да. Элибиздин аң сезими ошол нерсеге жетилсе, парламенттик башкарууга биз даяр болсок, анда парламенттик башкарууну колдойт Мадумаров деле. Эл эмне десе ошону колдойт. Өзүнүн достору менен, кудалары менен барып алып эле президенттик башкаруу болсун дебейт да. Өзүңөр деле көрдүңөр да кандай адам экендигин. Мисалы үчүн канчалаган спортсмен балдар, канчалаган колдоочулары кечээ өйгөдө 5-inde дагы барды да. Барып алып Адахматов сизди президент кылып коелу деп. Анда тарапташтары бар. Мен бар жогун эле идеалдуу деп айта албайм. Мындай шашып кетип, эйфориянын баягы эмеси менен, керемети менен президент болушуңуз керек деп айткандар да болду. Жок, мен мыйзамдуу жол менен гана барам деп олтурду. Анан көпчүлүк айтып атпайбы, жана Ак үйгө барган экен, анан эл кубалап урду депчи. Ал жерде мындай болуп атат. Ошол видеосун көргөндөргө дагы айтар элем да. Ал жерде барып алып Ак үйдүн жанагы решеткасын талкалап, Ак үйдү өрттөп ушинтип аткан балдарга барып алып, эй, Ак үйдү өрттөбөгүлө, бул элдин эле мүлкү, мамлекеттин мүлкү деп айтайын дегенде ошолордун арасында ушундай бир провокация болуп, атайын бирөөлөрдүн уюштуруусунун айынан,чы видео атайын тартылып, кой берилген, элге жаман көрсөтүү максатында кой берилген видео болуп калды да. Болбосо Мадумаров дайыма эле күндүзү көчөдө жалгыз басат. Анын сүрөттөрүн, жана маска тагынган, көлөч кийген сүрөттөрүн жарыялап эле жүрүшпөйбү? Көрүп аттык. Жалгыз эле жүрөт, а эмне ошол жерде жоксуңар? Эмне себептен ошол күнү пайда болуп калдыңар деген суроо жаралат да. Бул жерде чоң саясий оюндар бар да. Ошондуктан эгерде көпчүлүк эл парламенттик шайлоого, парламенттик башкарууга макул болуп ошону түшүнсө, өздөрүнүн чыныгы жанагы байлар эмес, эмес, кебек буруштар эмес, базар эмес, чыныгы элдин кызыкчылыгын ойлогон жигит кыздарды шайлап, ошолорду колдоп алса, анда парламенттик башкаруу болот. Азыр деле парламенттик башкарууда мына көрдүңүз, Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан деген бай партиялар келди. А эл эмнеге таза канчалаган мына башка партиялар чыкты. Ордо деген, ошол эле Чоң Казат, ошол эле Мекенчилди деле шайлабай койду го. Реформа. Ошол эле Мекенчил 7%га да жетпей калды. Анан кантип 7%дык Садыр Жапаровдун кадыр баркы 80%га көтөрүлүп кетти деген суроо да жаралат да. Ушул бир жомокто жашап аткандай элебиз да азырчы. Бир эч бир мыйзамсыз, түшүнүксүз эле болуп атат баары. Мисалы бүгүн сен мени тааныбайсың, Мен тааныйм эми сырттан. Мен эми ушинтип бүт активисттер менен ушинтип комментарий алып онлайн, через онлайн да. Ошентип атам да. Мисалы мен Бактыбек Калматов кылсаң, сен башка партиядасың, алар деле башка партия. Мисалы, сразу эле урушуп кетпей, жок сен башка жакта экенсиң дебей турабы? Аргументтер менен, мисалдар менен, фактылар менен конкретно пикир алышып турабы? Анан бир пикирге келсе болот да. Мисалы, иш сүйлөшүү менен, пикир алмашуу менен чечилет да турабы? Ошону унутпаш керек да. Кыргыз эли, баардыгыбыз кыргыз элебиз, ошо мамлекеттин өнүгүшү үчүн эле акыл менен атаандашып жүрөбүз да турабы? Туура, мисалы
Бактыбек, башка бири элебиз да. мисалы үчүн Бактыбек Калмаматов айтпадыбы, Баткенде деген нефти бар депчи, ошону казып алып, биз Баткенди эң бай область кылып койсок болот депчи. Аймен Касенов Ооба. аны казып алып экономикага чыгым келтиргенден көрө башка жолдор менен деле байысак болот. Ушундай биризде мүмкүнчүлүктөр бар деди да. Экөө урушуп кеткен жокко. Пикири Ооба. Эле сүйлөшүп, акыл алмашып. акыл алмашып, мисалы үчүн ошол эле баягы кандай десем, пикир алмашып, биргеликте иштешсе болот да. Урушуп кеткен жок, экөө душман болуп калган жок. Ушундай бир адекваттуу бирөөнүкү туура эмес болуп атса, туура жагын аргумент менен көрсөтүп коюп, жай баракат ошол туура эмес нерсени айтып койсо деле ал маселе чечилет. Болгону жеке кызыкчылык бар адам сөзгө келбейт да эч качан. Өзүнүн кызыкчылыгы, чектелген кызыкчылыгы бар адам сөзгө келбейт. Анан кийин мисалы үчүн эле тагдырды өзгөртөм деген биздин эң чоң көйгөйүбүз, эң чоң бир кемчилигибиз дейбизби, өксүктүгүбүз дейбизби, бул биздин Кыргыздын мыкты эр азамат кыз жигиттери текеберлигинде болуп атат да. Текеберлигинде мындай билимдүүрөөгүн, аксакалыраагын колдойлу же болбосо тазараагын колдойлу, биргеликте иш алып барайлы. Кимибиз бири-бирибизди жеке инсан катары жаман көрсөк дагы мамлекетти өнүктүрөйлү деген маселеде бири-бири менен тил табыша албай калып атат да. Мисалы, мен тууганымды алып келишим керек, мен деген досумду алып келишим керек, мен айткандай эле болуш керек деген чектелген ойлор менен калып атышат. Биригиш керек. Бирикмейинче өнүкпөйбүз. Ошо биригиш керек болуп атат да учурда. Мисалы, Америкада эки эле партия бар, демократчылдар менен республикачылдар. Ошондой эле бизде эки эле партия кылыш керек болуп атат да, менин деле оюмча. Себеби бизде азыр 200 партия болуп кетти. Кече жакында эле Мыктыбек Арстанбек агабыз дагы бир партияга ачты. Ар ким эле өзүнүн лидер көрсөткүсү келип, өзүмдүн эле партиям болсо, өзүмдүн электоратым болсо деп чачыла берсек, биз каяка барабыз, туурабы? Андай болбош керек да эч качан. Чоң эки партия болуп алыш керек, анан ошол менен мындай укук талаада атаандашсак болот да, туурабы? Туура. Мында чоң жетишкендер болобу деп да ойлойм да. Ошо. Рахмат мени түз эфирге чакырып, ушундай суроолоруңузду бергендигиңиз үчүн. Кудайым буйрса дагы мындан кийин да баарлашып турабыз деген үмүттөмүн. Сак саламатта болуңуз. Макул. Чыдап акырына чейин көргөндүгү үчүн. Макул. Сага да чоң рахмат да. Ишиңе ийгилик. Рахмат болуңуздар.